алтынчы бөлүмдө, башталыш 6-бөлүмдө эмне деген ойлорду бизге Кудай ачып берет. Ошондон Кудай бизге кандай эскертүүлөрдү, кандай сабактарды үйрөтөт, биз жалпы окуйлу. Башталыш 6-бөлүм 20-22 аяттан турат болгон. Жер бетинде адамдар көбөйө баштаганда алардан кыздар төрөлдү. Кудайдын уулдары адамдардын кыздары чырайлуу экенин көрүп, ар бири өзүнүн тандаганын айылдык кыла баштады. Ошондо Теңир: менин рухум адамдын ичинде төөлүккө болбойт, анткени алар дене, алардын жашы 120 жыл болсун деди. Ошол кезде жер бетинде алп адамдар болгон. Кудайдын уулдары адамдардын кыздарына жакындашканда алар төрөп, алп адамдар көбөйгөн. Алар байыртадан эле күчтүү, атактуу адамдар болушкан. Теңир жер бетиндеги адамдардын абдан бузулганын, алардын баардык ойлору, жүрөгүндөгү каалоолору ар убакта жамандык экенин көрдү. Ошондо Теңир жер бетине адамды жаратканына өкүнүп, өз ичинен өтө кайгырды. Анан Теңир мындай деди: мен өзүм жараткан адамдарды жер бетинен жок кылам. Адамдан тартып малга чейин, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарларды, асман канаттууларын жок кылам. Анткени мен аларды жаратканыма өкүнүп жатам. Нух болсо Теңирдин алдында ырайым тапты. Нухтун жашоосу мындай эле. Нух өз замандаштарынын ичинен адил, кемчиликсиз адам болгон. Нух Кудайдын алдында түз жүргөн. Нухтун Шем, Хам, Жепет деген 3 уулу болгон. Жер бети Кудайдын алдында бузулуп, жаман иштерге толуп кетти. Кудай жерге көз жиберип, жердин абдан бузулганын, жердеги ар бир жандын терс жолго түшкөнүн көрдү. Ошондо Кудай Нухка мындай деди: менин алдымда ар бир жандын күнү бүттү. Анткени жер бети алардын жаман иштерине толуп кетти. Эми мен аларды жер бетинен жок кылам. Сен өзүңө гафер жыгачынан туюк кеме жаса. Кеменин ичин бөлүктөргө бөлүп, ичи тышын шайыр менен капта. Сен аны мындай жаса: кеменин узундугу 300 чыканак, туурасы 50 чыканак, ал эми бийиктиги 30 чыканак болсун. Кеменин жогору жагын оюп, 1 чыканак терезе чыгар. Капталына эшик жаса. Ичин 3 кабат кылып кур. Эми мен асман астындагы өмүр деми бар тирүү жандын баарын жер бетинен жок кылыш үчүн топон суу каптатам. Жер бетиндегинин баардыгы өмүрүнөн ажырайт. Бирок мен сени менен келишим түзөм. Кемеге сени менен кошо уулдарың, аялың жана уулдарыңдын аялдары кирсин. Ошондой эле сени менен бирге тирүү калыш үчүн кемеге баардык жаныбарлардан эркек ургаачы кылып түгөйлөп киргиз. Тирүү калышы үчүн канаттуулардын түр-түрүнөн, малдардын түр-түрүнөн, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарлардын түр-түрүнөн түгөй менен киргиз. Анан жегенге жарактуу ар кандай азыктан жыйып ал. Ал сага да, аларга да азык болот. Нух баардыгын жасады. Кудай кандай буйруса, ал так ошондой жасады дейт. 22 аят 6-бөлүм ушул биз окуган окуяны баяндайт экен. Буга чейин биз 2 санжыра караганбыз. 4-бөлүмдө адамдын санжырасы болчу, тагыраак айтканда ал жерде кабылдын санжырасы, кабылдан дагы адамдар, укум-тукумдар көбөйүп, өздөрүнчө шаар куруп, анан ошол кабылдын тукумунан өзгөчө бир бүгүнкү тил менен айтканда чебер адамдар чыккан. Уста, мергенчи, музыкант, ошондой бир ыргакка жакын же болбосо искусство адамдар деп да койсо болот. Ошондой өнүккөн бир мамлекетке айланган. Бул кабылдын тукуму. Андан кийин 5-бөлүмдө биз Шеттин тукумун карадык. Анда дагы кабылдын тукуму менен Шеттин тукуму бир аз окшош. Адамдардын аттары ошол жердеги бир аз, бирок байланыш жок. Бир гана ошол жердеги мындай адамдын аттары окшош. Кабылдан кандай эле бир көптөгөн укум-тукум туулуу ошолордон бир эл жаралса, калк жаралса, Шеттин тукумунан дагы ошондой өзгөчө бир санжыра болуп, өзүнчө бир мамлекет, өзүнчө бир Кудайдын эли болуп калды. Анан ал жерде биз бир тууганын бөлүшүп берген ар бир ысымдарга, санжырдагы жазылып калтырган ошол бүткүл дүйнөлүк жер жүзүн суу каптаганга чейинки адамдардын ысымдары бир гана ошол Библияда Нухтун жашоосуна чейинки учурларда байкайбыз. Бүткүл жер жүзүн суу каптап, жер менен жексен кылгандан соң баардыгын Нухтун үй бүлөсүнөн сырткары биз башка алардын фамилиясын, алардын ысымын, аты жөнүн, ата тегин биз эстебейбиз. Ал эми 6-бөлүмдө ошол адамдын тукуму дагы, адамдан чыккан кабылдын тукуму ошондой эле Шеттин тукумунун
экөөнүн ортосундагы бир байланышты, анан бир ошол жердеги Кудайдын таарынычын, анан Кудайдын бир чөйрөсүнөн, Кудайдын ошол жердеги көргөзгөн окуяттарынан четтегенин биз байкап отурабыз. Ал жерде мындай дейт. Биринчи жана экинчи аятта баштаганда эле биз эмнени окудук? Ал жерде жер бетинде адамдар көбөйө баштаганда алардын кыздар төрөлдү. Экинчи аятта Кудайдын уулдары адамдардын кыздары чырайлуу экенин көрүп, ар бир өзүнүн тандаганын аялдык кыла баштады. Бул жерде эки бир багытты коюп жатат, эки бир карама каршылыкты Кудайдын уулдары жана адамдын уулдары. Адамдар көбөйө баштаганда дегенде бул көбүн эсе бул жерде талкуулоодо кабылдын укум-тукумун айтат. Анткени кабылдын укум-тукумдарынан дагы кыздар, уулдар төрөлгөн, экөөнүн эч кандай айырмасы жок болгон. Айырмасы бир гана Кудайдын жолу менен, Кудайдын осуятын сактоо менен гана айырмаланбаса, ал жерде адамдык түзүлүштө бир аларда кандай кулак болсо, көз болсо, аларда деле ошондой бир өзгөчөлүк жок болгон. Болгону Кудайдын осуятын сактоодо болгон болчу. Ким Кудайдын осуятын сактаса, анын бейнесин чагылдыра турган болсо чөйрөгө, мына ошол Кудайдын уулу деп аталат. Биз Кудайдын бейнеси дегенде биз анын бир сакал мурутун эмес, адамдык окшоштуктар эмес, анын баалуулуктары, ички баалуулуктарды, рухтун баалуулуктарын биз айтып жатабыз. Анан ошентип алар бир мезгилде кабыл Кудайдын жүзүнөн ал кетет, ал тоо кылбастан өзүнчө каңгыма, тентимиш болуп, башка жака өзүнчө бөлүнүп кетет. Ошол кабылдын укум-тукумунан жаралган эл ал күнөөкөр эл болуп эсептелинген. Биз жогоруда айтпадыкпы, аябай бирок күнөөкөр болгону менен ал жерде искусство өнүккөн, билим өнүккөн, музыка өнүккөн, шаар курган. Ал эми Кудайдын элинде андай нерсе жок болчу. Эмне үчүн бүгүнкү күндө мерген чолуу калдылар? Эмне үчүн аларда музыка чеберлери аңчылык менен, же болбосо бир устачылык менен алар тергилик кылып калышты? Бул кабылдын тукумун айтып атам. Музыка адамга бир дем берет, шыктандырып берет, жаныңды бир сергитет, кыйналып турган абалыңда сени ошол кыйынчылыктан бир жумшартат. Башка айтканда сага жыргалчылык тартуулайт. Аңчылык болсо сенин күнүмдүк турмушуңда керек болгон азык-түлүктү өзүң табыш керек болгон. Өзүң мээнет менен чекеден тер куюлтуп, тоодон таштан сен ошол бир азык боло турган малдарды атып келип, анан тамак аш кылгансың. Буюм-тайым жанагы бир усталар эмне? Өзүнүн күнүмдүк турмушуна керектүү болгон буюм-тайымдарды кабыл алуу. Ошолор менен өздөрүн бир жыргалчылыкка, бир жакшы бир ыңгайлуулукту түзүп жатат. Эмне үчүн Кудайдын уулдарында андай бир артыкчылыктар болгон жок? Себеп? Анткени Кудайдын уулдарын музыка эмес, тамак аштан мергенчилик кылып өздөрү эмес, тескеринче Кудай аларды багып, музыканын ордуна Кудай шыктандырып болгон. Кудай дем берген. Кудай сени ошондой бир жыргалчылыкка жеткирген. Мынакей ошон үчүн Кудай андай музыка менен жана башка ошондой бир өнөр менен аларды өтө деле жакын кылган эмес. Бирок ошолордун өнөрүнө кызыгып, Кудайдын уулдары көз кумарын алдырды дагы, бул жакшы болуп турбайбы? Музыка деген сонун турбайбы? Деген көз карашты азгырылгандагы алар менен Куда сөйөп болуп калды. Ал эми Кудай бул нерсени каалаган эмес эле. Эми биз Кудайдын элинин жыгылуусуна дагы бир эки себеп бар. Бул биринчи себеп элдердин санынын өсүшү. Адамдардын көбөйүүсүнө Кудай каршы чыккан эмес, аларды кыскартып койгон эмес, аларды бир геноцид кылып, аларды кырып койгон эмес. Алар кадимкидей укумдап, тукумдап, кыз алып, кыз беришип, өздөрүнүн элинен көбөйүшкөн сан жагынан. Бирок эл канчалык көбөйгөн сайын элдин мүнөзү дагы, элдин ойлору дагы, пейили дагы өзгөрө баштаган. Эгерде биз кайсы бир чөйрөдө досторубуз менен сүйлөшүп турган болсок, 5-6 адам, ошо 5-6 адамдын ою ар түрлүү. Бир маселени козгоп сүйлөшө турган болсок, ошол маселени чечүүгө 6-7 ар кандай өздөрүнүн ойлорун айтат. Демек, бул жерде дагы көптөгөн адам көбөйгөн сайын ал жердеги ошондой бир аба ырайык
тарый баштаган. Анткени күнөө киргенден соң алардын жашоосу өзгөрө баштады. Ынтымактык жок. Биринин сөзүн бири уккан эмес. Биримдик жок. Анан чачырады. Эгерде булар Кудайга таянып, Кудай айткан осуят менен, Кудай айткан, Кудай көргөзгөн жол менен жүрүшкөндө, анда мындай жыгылууга дуушар болмок эмес. Экинчиси бул үй бүлөдөгү негиз, үй бүлөгө тиешелүү болгон ошондой бир сабак алчу нерсе. Же болсо үй бүлө куруудагы ыйыксыздык. Эч качан кара менен ак бирикпейт. Биз кече жакын арада башкаруучулар китебинин 21-бөлүмүнө чейин, акыр аягына чейин ошону талкууладык. Ошол башкаруучулар мезгилинде ошо доордо Исраиль элинин жыгылуусу, анан алардын үстүнөн башка элдердин үстөмдүк кылуусуна бир эле себеп болгон. Кудай айткан: сен мен берип жаткан жерден барган соң ошол жерден кызын алба. Уулдарыңа кызын алып бербе, ал эми сен дагы ошолорго кызын бербе. Анткени бир мезгилде сенин көзүңө ошо сайла турган тикенек болот. Сен мен берген жерден барган аларды тазалап кой, кырып койгон, бирөөнү да калтырбаган. Ал эми Исраиль эли Кудайдан дагы боору оруп, боору эзилип кеткенби? Алардан да бир ыйык боло коюп, анан аларга ырайым кыла коюшту. Согуштар мезгилинде кайсы бир элдерди тирүү калтырып коюшту. Мал мүлкүн аяды өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн, бирок Кудайдын осуятына каршы чыгышты. Келечекте ошол ырайым кылынган эл өздөрүнө тузак койду, оор казды. Бирок Кудай тек гана алардын кылганын жасаганына макулдук берди. Бирок келечеги жемиши ушунчалык бир чоң бир жыгылууга алып келди. Дагы ошол сыяктуу бул жерде айтып жатканда, бул 1-2 аятта бүгүнкү күндө жыйындан четтетилет. Мисалы үчүн Кудайды баардык элдер, дүйнөдөгү элдер таанышат. Бирок ошол эле мезгилде алардын иши Кудайдын осуятына, Кудайдын рухуна дал келбейт. Дүйнөдөгү рух менен Кудайдын руху бирикпейт эч качан. Дагы эле ошол сыяктуу ишенип жаткандагы биз дүйнөдөгү азгырыктардан абайлашыбыз керек. Алардын сулуулугуна, алардын байлыгына, алардын ар кандай бир айталы бир артыкчылыктарына кызыкпайлы. Ошентип андан кийин биз ошондо Теңир менин рухум адамдардын ичинде түбөлүккө болбойт, анткени алар дене, алардын жашы 120 жыл болсун деди. Билесиздер, ушул жерде аят менен аят жазылып жаткан мезгилде бир канча убакыттар өттү. Дароо эле жазып койгон жок. Мисалы үчүн жер бетинде адамдар көбөйө баштаганда алардан кыздар төрөлдү. Бул кыздар төрөлгөндө бир төрөл дароо чоңоюп кетпейт. Ошо төрөлүп жаткан мезгилде бир канча убакыттарды өткөн, автор кыскача, нускача кылып берип койгон. Жазып калтырды. Анан алар күнөө менен ушундай бир иргелешип, күнөө менен ушундай аралашып, жуурулушуп кеткенден соң Кудай аларга күттү. Алардан элдерди чыгарды, пайгамбарлар чыгарды. Энох, Шет айталы, анткени Шеттен тараган ул кабылдыкынан караганда бир кыйла Кудайды тааныган, Кудай тууралуу түшүнүгү бар ошондой калк адамдар болгон. Бирок алардын ошол пайгамбарлардын айткан сөзүнө карабастан, алардын ошол Кудай тууралуу эскерткенине карабастан, алар күнөө кыла беришти. Кудай 100 жылдап өзүнүн элин куткарууга ушунчалык аракет жумшады. Бирок күнөө рак оору сыяктуу айкыс болуп калгандыктан, ал Кудай бекерден бекер эмгектенип жатканын түшүндү. Ошондо алар рухту дагы кемсинте баштаган. Иса айтат эмес беле? Мага айтылган, мага айтылган каршы сөз, акара сөз кечирилет, ал эми рухка айтылган сөз кечирилбейт. Анан Кудай чечим чыгарды, алардын жашы 120 жыл болсун деди. 120 жыл болсун деген бул эки багытты берет. Биринчиси, адамдардын жашы чындап эле ошол учурдан кийин, Кудай ушул сөздү айткандан кийин чындап эле азая баштаган. Башында Матушал деген ошол адамдын тукумунан чыккан киши 969 жыл жашаган. 969, бул деген дээрлик 1000 жылга чейин. Адам ата өзү 930, эгерде жаңылбасам, же 950 ушул жылдардын тегерегинде жашап, Нух дагы 950 жыл жашаган. Бирок андан кийинки
жаш кыскартылып отуруп, анан Ыбрайымга жеткенде 175 жашка чыккан Ыбрайым, Ыскакка жеткенде ал дагы ошол 180 жашка чыгып атат. Ал эми Жакыпка келген мезгилде 147 жыл жашап атат. Демек бул Кудайдын ошол закон ченемдүүлүгү, өзүнүн мыйзам ченемдүүлүгү, айткан сөзү ал аткарылды. Себеп эмнеде? 1000 жыл бербесин, миллион жыл бербесин адамдын жашына баары бир өзгөрүлбөстүгүн түшүнгөн. Бул жаш деген алардын ошол жашап жыргалчылыгына эмес, ал ырайым сааттар болчу. Ырайым саат узарып барып отуруп, алардын жашы ошончолук деңгээлде узарып кеткен. Экинчи мааниси боюнча болсо, бул 120 жыл деген сөз. Адамзат күнөөгө кеткенден кийин Кудай адамзаттын кайра келүүсүнө реванш берди. Илимдин тили менен айтканда, кайра туруп келүүсүнө, кечирим алуусуна мүмкүнчүлүк берди. Бул 120 жыл деген адамзатты кечирип койдум деген сөз эмес. Тескерисинче 120 жылдын ичинде кетирген күнөөлөрдүн мойнуна алар бекен деген чоң бир алдыда өзүнүн ырайым эшигин ачты. Бирок ырайым эшиги жакын арада жабылат, биз аны окуйбуз. Андан кийин эмнелерге көңүл бөлөбүз? Анан ошол кезде жер бетинде алп адамдар болгон. Кудайдын уулдары адамдардын кыздарына жакындашканда алар төрөп, алп адамдар көбөйгөн. Алар байыртадан эле күчтүү, атактуу адамдар болушкан. Теңир жер бетиндеги адамдардын абдан бузулганын, алардын баардык ойлору, жүрөгүндөгү каалоолору ар убакта жамандык экенин көрдү. Ошондо Теңир жер бетинде адамды жаратканына өкүнүп, өз ичинен өтө кайгырды. Анан Теңир мындай деди: мен өзүм жараткан адамдарды жер бетинен жок кылам, адамдан тартып малга чейин жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарларды, асман канаттууларын жок кылам, анткени мен аларды жаратканыма өкүнүп жатам. Таң калыштуу нерсе. Бир чети суроо туулат. Адам күнөө кетирсе, мал, айванаттарды кырып эмне кыласың деген суроо туулат. Берди. Алардын эмне тиешеси бар? Же жан жок, жадам сыяктуу сүйлөгөндөн кийин. Мунун да себеби бар, туугандар. Алп адамдар дегенге көңүл бөлөлү. Алп адамдар эйимимдер, анактын тукумдары. Эң акыркы биз билебиз, качан Голиаф менен дөз салгылашкан мезгилде ошол анактын тукумдардын бири болушу керек эле негизи. Эми так айткан эмес, Голиаф ошо пелиштиликтерден чыккан чоң алп киши эле, боюнун узундугу 3 метрден жогору. Чында эле алар ушундай бир чоң, бир салабаттуу, салмактуу, булчуңдуу, мускулистый деп коет орустарда. Шунчалык бир кичине, мисалы үчүн мен анын жанында менден 2-3 эсе чоң болгон ал адамдар, узундугу боюнча. Бирок дагы бир маани жатат. Еврей тилинде нафаль же нефилим деген сөз бар. Нафаль деген сөз көбүнчө бул жыгылган же кулатылган деген сөзгө жакыныраак келет. Качан Кудайдын таксына улуу периште, чоң, таңкы жарык деп аталган периште, таңкы жылдыз же болбосо адашпасам, каршы чыккан мезгилде ал кулатылган тактысынан. Аны менен кошо асмандын 3/1 бөлүгү. Демек алар кулатылган деген сөз. Бир мезгилде күчтүү эле, ыйык эле, бирок эми кулатылды. Ал эми бул алп деген адамдарга дагы бир маани. Сен Кудайдын уулу элең. Качан күнөөгө өзүңдү алдыргандан соң сен жыгылдың деген сөз. Экинчи мааниси дөө деген адамдарды отпайбыз. Бу жерде алп адамдар чындап эле болгон. Бирок алп адамдар күчтүү, атактуу адамдар болушкан 4-аятта. Теңир жер бетиндеги адамдардын абдан бузулганын, алардын баардык ойлору, жүрөгүндөгү каалоолору ар убакта жамандык экенин көрдү. Кудай аларга канчалык күч бербесин, денедей күч бербесин, чоң бой бербесин, ошондо дагы ал нерсени башкара алышкан эмес. Тескерисинче ошол канчалык күчкө ээ болбосун, алар үстөмдүк кыла баштаган. Башка урууларга, башка адамдарга үстөмдүк кылып, өздөрүнүн бир чоң бир денеге ээ болуусуна карап, күчүнө карап үстөмдүк кыла баштаган. Бүгүнкү дагы Кудай бизге бир аз байлык берген мезгилде, кайсы бир нерсени жеткилең кылып бергенде биз Кудайды унутуп коебуз. Менин жакшы 4 комнат үйүм бар, ал эми ал кепеде жашайт. Общитте жашайт, общичада. Анын айдаганга велосипеди жок, ал эми менин айдаганыма жип бар. Мына бийиктүүлүк деген сөз. Бүгүнкү күндөгү ошол алп адамдар деген сөз бул сенин рухий абалың.
рух текеберденип кетет. Бирок рухту басынта билиш керек. Бул мен белки Кудайдын рухун айткан жокмун, адамдын ичиндеги табиятында руху бар.